будешь ты петь, джигит ты или нет? Да не я. Нашла у кого просить. Гүлсайра Момунова Кош Каран. Кош Каран кол кармашып кетип барат. Күн карап ашыктыкка эрип барат. Суктанып жарашыкка жан сезипке кайнынын каректери өтүп барат. Кош Каран жубун бузбай кетип барат. Жерлерге бут жетпеген жетип барат. Кайнынын көзү менен карап алган. Кайнынын көзү менен карап алган. Жүрөктөр ашыктыкка эрип барат. Карандын бири казак, бири кыргыз. Жактырып колун булгайт көктө жылдыз. Узатып улуу жолго ак жол каалап. Жылмайып колун булгайт жерде чыңгыз. Кош Каран дүйнө кезип кетип барат. Жерлерге улам жаңы жетип барат. Эритип бул дүйнөнү илегине махаббат өрөндөрүн эгип барат. Данияр ырынырдап бардык тилде, Жамиля келин болуп бардык жерге. Жандары курдаш болуп кылымдарда, көгөрдү көшөгөсү. Демейди ар нерсе кайраттуу үчүн. Бул жолу канчалык чымырканса да, иштенсип кайрган жашыра албады. Ал мени кайра тигиле карап, жакамдын топчолоруна чейин эркелете сылап, кыя албай турду. Мен сени өмүрүмдөн алыс чыгарбас элем, Алтынай. Бирок менин билимим жетпейт. Кантейин, окуунун чыныгы жолунан сени алдыра албаймын. Мен болсо ушул жерде кармашып, балдарды окута берейин. Күчүм канча жетсе, ошончо окутам. Кийин сен да мугалим бол. Балдарды окутуп калсаң, биздин жаман мектепти эстеп, күлөрсүң эле. Бул арада талаан жаңыртып, оттору балбылдаган поездда көрүндү. Мына эми, азыр жөнөйсүң. Бактылуу бол. Канатыңды жазып талпынгын, Алтынай. Эчтемеден тайманба. Чабырыкта учкун. Окуй бер. Сүлөөгө да дарман келбейт. Мен ыйлап эле тура бердим. Ыйлаба, Алтынай. Баягы биздикен терекчелердичи мен өзүм багып өстүрөм. Аман болсоң, кайрылып бир келсең, кандай болорун көрөрсүң эле. Аңгыча жарк-журк этип шарактаган поездда келип жетти. Кана эми, бешкө гүл чачыңан айланайын. Бери болчу, маңдайынан өбөйүн. Düşөн мен бекем кучактап, чачыман жыттап, маңдайыман өптү. Бар эми, сапарың ачылсын, жоодурган көзүңөн айланайын. Вагондон тепкичтерине чыгып, тигиндей барып карасаң, сындыра чалган кол моюнга сынган Düşөн берки соо колу менен жүткүнө берди эле. Поезд ордунан козгоп, кош Алтынай, кош чырагым, кош агай, кагылайын айланайын агай дедим мен. Вагонду жандап жүгүрүп келе жаткан Düşөн бир убакта артта кала берип, станциянын капчыгай салк эте түшкөндөй «Алтынай!» деп баягыдай, бирок кандай да эмес. Жүрөктүн түпкүрүнөн атырылып чыккан ушул кыйкырык ушул күнгө чейин кулагыма угулуп тургансый. Кош, биринчи мугалим. Кош, балалык чагым. Кош, жер кыртышынын астындагы көз ачылбай калган тунук була өндү, бирок эч ким билбеген. Менин эң биринчи, менин наристе сүйүм. Атаңдын атын билесиңби? Өзүң кимсиң? Эл журтуңду билесиңби? Деги каерде туулганыңды билесиңби? Жок. Маңкорт эчтеме түшүнбөдү. Эсинде эчтеке жок экен. Жерди алса болбойбу? Мал мүлктү алса болбойбу? Анчалык душман экен, башты алса болбойбу? Бирок адамдын нээси үчүн алат деген шумдукту ким ойлоп, кимдин колу барды? О, жараткан. Эгер сен бар болсоң, адамдын арам ниетине ушуну кантип киргиздиң? Мындан башка жер жүзүндөгү кыянатчылык сага аздык кылдыбы?
Апаке. Ак сүтүңдөн айланайт апакем. Мен сенин кандай иш экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сен үчүн ишенип жазып отурмун. Ошентсе да, эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз табылбай, алакандай акбаратты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү мен кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүм ишенген ишенем. Ооба апа, сөзсүз мен туура дерсиң. Ансең да, түшүнсөң да, жүрөгүңдүн түпкүрүнө мага дейин айтылбаган сурооң калар. Балам, кантип өзүмөрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жол берилчи бул жарык дүйнө менен канча өлөсүң коштошуп кете бердиң. Мен сени эмнеге төрөп, эмне көздөрүп жүрмөйт. Ооба апа, энесиң. Сен бул сурооңо тарых кийин жооп берер. Ал менин айтарым апа. Согушту биз тилип алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек биздин адам деген атыбыз үчүн. Апа, мен согушту жүрүп бердип көрсөтөйүн деп эч качан еңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен, балдарды тамга таанытып окуттун ордуна курал кармап жоокер болдум. Ал эми менин айбым эмес. Мына азыр мектепте окуучу жаштарга мен биринчи жана эң акыркы берип кетер сабагым ушул. Аларга окутуп кеткен билимим да ушул. Буга мен турмуштан алып чыккан баардык билимимди, баардык тилимди жумшайм. Бир сааттан кийин мен мекени тапшырган ишке барып кайра кайтпайм. Душман талуу жерине барып аны кыйратып өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн баардык жакшылыгы үчүн. Бул менин акыркы катым, акыркы калем шилтешим, акыркы сөзүм. Апа, миң бир апаке десем да кадырыңа жетер белем, түшүнгүн. Бул жөн эле өлүп бере эмес, апа. Бул жөн эле жанкечтилик эмес, бул өмүр сүрүүнүн эң бир эбегесиз түрү. Бул ака балким жатуу кылса да, бул жашоо үчүн болгон эле. Мен өз ыктыярым менен ушуну туура таптым. Мен эч кандай кылчактаган жерим жок, апа. Мекен бул ишти мага ишенип тапшырган үчүн сыймыктанам. Мен жокту, апа. Мен артынан төя кылган жок дебе. Дүйнөдө мындан ары согуш болбосо, жаңыдан тирилген баланы ыңалаган ошол мен. Бой жеткен кыздардын жоодурган көздөрү ошол мен, апа. Бутакта көгөргөн жалбырак ошол мен. Талаада үнүн чыккан эген ошол мен. Мугалим балдарга биринчи үйрөткөн А тамгасы ошол мен. Ошонун баардыгы мен, апа. Ошонун баары мен деп билип жүргүн, апа. Ыйлаба, апа. Эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош деп өлүккө кайыр кош. Кош караңдан айланайын алату. Сенин уулуң лейтенант Майсалбек Субанкулов, фронт 9 март 1943 жыл. Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестиндеги Даниярдын ыры. Автор Саттар Сейитказан, казак акыны. Мен элимден сагынган, туулган жер тузуна багынган. Келемин узак жол алыстан, махабат күтөмүн айылдан. Ардагым сен Жамиля, жалым сен Жамиля. Ашыгым сен, асылым сен, эркетайым. Жүрөктө көп сыр бар, кайнаган. Үмүтсүз кайда адам жашаган. Күн сайын 100 рет көрсөм да, танбаймын жүзүңө жайнаган. Ардагым сен Жамиля, жалым сен Жамиля. Ашыгым сен, асылым сен, эркетайым Жамиля.